3-cü mesele. Siz az bu meseleye ketpey turuңуз da 3-cü mesele boyunca ançanç депутаттардын суроолору бар экен. Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдет жөнүндө, аскердик жана альтернативалык кызматтар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууга демилгечи Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Сыдыгалиев Нурбек Өмүрбекович сөз сизде. Бияка чыгасызбы, Нурбек Өмүрбекович? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, жыйындын катчылары. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернатив кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун сунуштап жатам. Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндө, башка аскердик түзүлүштөрүндө жана мыйзам менен аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарына реформалоо иш-чараларынын алкагында укук колдонуу практикасын эске алуу менен офицердик курамдын аскердик кызматта болушун чектөө курагын иретке келтирүү максатында иштелип чыккан. Офицердик курамдын аскер кызматчыларынын аскердик кызмат болушунун укук колдонуу практикасы, аскер кызматындагы чоң тажрыйбасы жана аскер иштеринде атайын адистик билими бар аскер кызматчылары Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн өнүктүрүүгө алгылыктуу салымдарын кошуп жаткандыгы ачык көрсөтөт. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндөгү институционалдык эсте сактоону камсыздайт. Ал өз кезегинде аскер ишин жаатында өтө баалуу күч менен тажрыйбаны жана билимди жаш офицерлердин кадрларга өткөрүп берүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Мыйзам долбоору коомдук талкууга 2021 жылы 23 мартта коюлган, натыйжасында сын пикир жана сунуштар келип түшкөн эмес. Урматтуу депутаттар, ушу мыйзамдын долбоорун биринчи окуудан колдоп берүүңүздөрдү суранам. Рахмат. Суроо бериш үчүн Ирина Юрьевна. Спасибо. Так, вот здесь справки обоснования вы пишете, что, в общем-то, никакого на бюджет не будет действия вот этого, если мы примем этот законопроект, да? Но вот смотрите, здесь же вот в таблице вы указываете, что практически очень многим служащим офицерского состава вы продлеваете сроки службы. То есть, ну это же нужно просчитать тогда заработную плату всем, начиная вот от майоров, полковников, подполковников и так далее. Вы тут всем увеличиваете сроки службы. Как это тогда не повлияет на бюджет, если это нужно будут новые средства? Вот посмотрите, практически, ну вот, начиная с капитана и так далее, до генерала-лейтенанта, всем повышаете сроки службы. Это же надо просчитывать бюджет, насколько хватит бюджета тянуть всю эту армию офицерского состава. Там некоторых уменьшается, да, по-моему? Что? Некоторых уменьшается. Нет, ни у кого не уменьшается. В одном случае уменьшается. Остается только в одном и том же остается. А остальных увеличивается. Вот как не будет, я не понимаю, не будет нагрузки на бюджет. Офицерский состав. Ну, офицерский состав, да. Вы же продлеваете, посмотрите. Капитан 43 было, а теперь до 45. Нет, капитан 43, да, сейчас 45 будет. Вот 45, вот посмотрите. Генерал-майор 58 будет 60, генерал-лейтенант 65 и так далее. То есть это же... Сколько у нас вот генерал-майоров в армии? И генерал-лейтенантов можно узнать? Министерстволар бар, жооп берип коюңуздарбы? Генштаб бар да? Бар. Таныштырып жооп берсеңиз. Представитель Министерства обороны, полковник Карасартов. Отдел, в данное время сейчас действующих генералов, 2 генерал-майора, министр обороны и начальник генерального штаба. Экөө бар, 2 министр. То есть министерствода 2 киши. Минфин жооп берип койгула. Уруксатпы? Минфинге суроо болду. Уктуңузбу? Бюджетке оорчулук келеби, акчаңар жетеби, кандай оюңар деп сурап атат.
Бизге бул мыйзам долбоор пока келбептир. Келгенден кийин экспертиза кылып берели. Азыр мен бул жерде сразу айта албайм. Урматтуу төрага Улсатов, бу жерде биз дагы чогуу катышканбыз эмесине. Бу жерде биз только продлеваем. Таныштырып койсоңуз, МЧС орун басар. Өзгөчө кырдаалар министринин орун басары Ахматов калды. Биз бу жерде акча бюджетке орчулук келет деп атпайбы, орчулук келбейт. Эмне үчүн дегенде биз продлеваем только возрастные группы. А штатта калып атат да, айлык штат менен бекилет. Поэтому бу жерде эч кандай айлыкка дополнительный нагрузка келбейт. Уруксат этсеңиздер, өкмөттүн өкүлү Абдулхамат Расулович, бул боюнча бизге биз карадык, эмеге өкмөткө келбептир бүгүнкү күнү. Келген учурда биз карап берели, ушу баягы тиешелүү корутундуну бар министрликтер менен макулдашып, анан сиздерге Нурбек Өмүрбекович өкмөткө жөнөткөнсүз болупму? Да, Абдулхамат момент. Өкмөткө жөнөткөнбүз, өкмөттүн азырынча корутундусу келе элек. Нет, так. Заключения нет же. Да. Нет, Хорошо, заключения То есть нет. в рамках Да. заключения Сейчас- мы вам сейчас- дадим позицию. Все мы и- вопрос сейчас все по зададут, финансированию хорошо? и Потом в по- конце примем решение, какое будет. Да, но я ничего не закончила же. Хорошо. Но я поняла так, что заключения нет. Да, правительства пока нет. Значит, мы не можем вообще дальше, если бюджет пока нам не даст разрешения, Минфин, как мы можем дальше об этом говорить? Но у меня вот такой еще вопрос. Ваша позиция, в принципе, понятна, и вы здесь в справке обоснования пояснили, почему вы повышаете предельный возраст. Но не увеличим ли мы вот этим армию высших офицерского состава, вот наших вот этих офицерских чиновников, которые будут, ну извините, в таком престарелом возрасте сидеть в кабинетах, получать зарплату? Есть ли, вот я хотела бы услышать, есть ли будет какой-то толк? В основном они все в кабинетах. Полевых командиров, так сказать, которые работают в полях, их меньше, и там в основном другой офицерский состав. Вот. А вот здесь в основном рассчитываете на генерал-майоров, на генерал-лейтенантов и так далее. Вот не увеличим ли мы этим? Капитанов, майоров, подполковников, полковников. Да, вот мы не увеличим ли это состав, офицерский состав, вот эту да. армию, вы понимаете, о чем я хочу сказать, да? То есть такое вот огромное количество, которые будут там до 65 лет находиться в кабинетах, работать. Я понимаю, что огромный опыт, но у штабных офицеров не такой уж прям большой опыт. Мен ойлойм да, буяктан, если Минобороны сиздер жооп берип коесуздар ушуга вопроска. Эгер Полковник Карасартов. Ага, это только сейчас, поля- Ирина Ивановна, сейчас Минобороны отвечает. Бул закон Генштаб, проект, Генштаб. бул закон мыйзам долбооруна биздин жообубуз каршы болгон. Себеби мен дагы депутат айымга кошулам. Бул мыйзамдын долбоорун биз башка күч түзүмдөр менен, министрликтер менен да макулдашып туруп, анан бир пикирге келип туруп, сиздерге жообун берсек деп. Генштабтын расмий позициясы каршы анда? Каршы. И позиция государственной пограничной службы тоже против. не, Хорошо, у вас все до вопроса? Ошолор менен Сейчас кеңешип процедурный турган бир Закрешма жообун ашырып атат, анан берсек Шайлоо дейбиз. Калбекке берем. эмеси Ал, Закрешматович. бир эле Процедурный. Ага. бир эле Генштаб каршы биз заключениясын алайлык буларды да. Хорошо. Алгандан кийин эме кылабыз. Закрешматович. Не, пограничная служба тоже Алган- против. Пограничная служба тоже против. Вот мы прочитали сейчас их письма. Погранслужба это при ГКМБ. ГКМБ без замечаний дали. Ну, они ничего, ГКНБ здесь нет. Они вообще его позицию не видят. Закрешматович. Процедура. Ага. Нурбек Өмүрбекович, мына өзүңүз байкаганда азыр күч органдарынын ортосунда да бул мыйзам тууралуу мындай бир пикирге келсе эле экен. Экономика министрлиги, каржы министрлиги, өкмөттүн өкүлү да сурап атат. Эгер мүмкүн болсо сиздин мыйзамыңыз ушул министрликтерге жетип, өздөрүнчө бир тыянакка келгенден кийин карасак, азыр отклонение кылбай эле мындай жылдырып турганга сиздин мындай позицияңыз жакшы болмок да. Сиздин Жок, менин эми суранычым бүгүнкү концепциясын колдоп берип койсоңуздар, кийинкиде экинчи окууга баарын алып келгенге аракет жок, эчтеке жок экен да. Булар азыр өздөрү айтып атканга караганда Жок, жерден прокуратураныкы без замечания берген, ГКМныкы без замечания берген. Генштабтыкы еще келе элек эмеси. эртең жыйынга чыгып калса да ошол жерден маселе болот дагы. Отклонение болуп калса да 6 айга жылып кетет да. Андан көрө бир жума, 2 жума бул сиздин пользаңызга мындай кайтарылып атат да, жылдырып турганга. Каршы эмес, мындай жылдырганга макул деп айтсаңыз, сизге
туура болмок Жок, да. бул жерден эми баягы эме бар да, мындай сравнительный таблицалар бар. Бүт эле башка мамлекеттерде деле биз алдык, мисалы практика вот Россияныкын алдык, Казакстандыкын алдык. Алар менен ошондой да, вот мисалы генерал полковник, генерал лейтенант 65 жаштан болуп атат. Жок, биз түшүнүп атабыз, мунун баарын түшүнүп атабыз. Эми бирдиктүү өкмөттүн да позициясы керек да, мындай тиянага керек болот. Эртең палатага чыкканда каршылаштар көбүрөөк болуп кетет да, мыйзам жараксызга чыгып калат да. Дагы убактысы чоюлуп кетет. Ошого жакшы мыйзам экен, кичине убакыт алып туруп эле таямабат. 1 жума, 2 жума жылдырып койсоңуз жакшы болмок да. Сакен Ишматович, азыр суроолор бүткөндө сиздин сунушуңуздагы неме кылабыз? Азыр Шайлоо Карыбекович сурап атат, анан кийин Амансат Аксабекович. Нур Өмүрөкович, бул мыйзам жакшы. Мен 43 жашта эми күчкө толуп, акылга толуп, ошол иштерим алда пенсия кетирбейчи, 45 чейин иштеткен жакшы. Бирок сиз сурадыңызбы мына өкмөттөн эмнеге корутунду ушунча күндөн бери келбей атканын сурадыңызбы? Өкмөттүн өкүлү жооп берип коюңчу. Бул мыйзам боюнча эмнеге корутунду кечиктирип атасыздар? Шайлоо Карыбекович, бул боюнча азыр бул макулдашууда жүрөт. Бул токтом өкмөттүн токтому менен чыгат корутундусу. Ошондо расмий позицияны билдире алабыз. Канча убакыт болду сиз звонить этсек? Өзү кат качан кетти эле? Комитет тарабынан жөнөтүлүптүр, бирок депутат тарабынан официалдуу позиция берүүгө келген эмес. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, Тактап көрөлү. депутаттар менен суроомду бүтүрүп койбоймунбу аягына чейин? Жакын арада карап туруп сизге расмий позицияны билдиребиз. Жок, мындай да, урматтуу өкмөттүн өкүлү, комбинге звонить этсек, ал постоянно чогулуш өтөт, чогулуштан башы көтөрүлбөйт. Өкмөт Өкмөт кече дагы биздин палатада бул жерден андай дагы бир мыйзамды. Аз туруптула Шайлоо Карыбеков суроосун берип алсынчы, өчүрт менен сүрөсүң. Дагы бир мыйзамды кече видеокамералар боюнча бир нече ай кармап, эч нерсе өзгөртпөй алып келдиңер. Өкмөттө өзү адамдар биздин өкмөттүн мүчөлөрү иштейби же отура берип уктап? Корутунду бериш керек болчу да. Азыр мына өкмөткө ушул мыйзамга мындай багытталган бир суроо бердим, баягы жооп берип коюңуз. Экономика министри. Альтернативный службадан канча түшөт? Мен азыр тактадым, альтернативный службадан 2019 жылы 607 миллион, 607,2 миллион, 2020 жылы 588,4 миллион акча түшүптүр. Аны сиздер өзүңөргө кайсы жылы өткөрүп алдыңыздар? Коргоо министрлигинен. Эми өзүбүзгө өткөзүп алды деген маселе өзү туура эмес го. Бюджет бир эле, бюджет бардыгы ошол жерде. Кандай туура эмес? Сиздер эми альтернативный службадан аларга түшпөй атса, силер өткөрүп алсаңар. Башка налогторду топтосоңор да болмок го. Мурда ошондой бир баягында атайын каражаттар деген түшүнүк бар болчу. Ошол атайын каражаттарга Миноборонунун атайын счетуна түшчү бул акчалар. Бюджеттик кодекс киргенден баштап атайын каражаттарга только кызмат көрсөтүүдөн гана акчалар же болбосо баягы добровольный взносу гана түшөт. Калган акчанын баардыгы единый бюджетке түшө турган болуп, бул жалпы ошондой бюджеттик кодекстин нормасы болуп калган. Ошол жылдан баштап бул бюджетке түшүп атат. Берги бир ай служба кылгандардан канча түшөт? Мен аны тактап берейин сизге дагы ар бир немеңизде. Генштабта маалымат болсо ушу боюнча. Генштаб сизде бар маалымат бир ай боюнча. Урматтуу Генштаб сизге дагы бизде маалымат жок андай. Биз себеби бизде количествосы эле бар 1000ге чейин жылына. Маалымат жокпу сизде дагы? Азыр мына аскердик тартипти билбей чогойгон муун тарбияланып келе жатат да, ушу альтернативный служба менен бир ай служба кыла тургандарды кайра карап чыгыш керек. Себеби бизде азыр мына согуштук абал жаралып калбадыбы? Ошон үчүн аскердик чакыруулардын мыйзамын кайра өзгөртүп чыгуу боюнча Генштаб да өкмөт да бизге сунуш менен келсе, биз да талкуулап жаңы мыйзамдарды кабыл алып беришибиз керек. Себеби бир ай служба кылган жигит же жаран ал мамлекетибизди чегараны коргой албайт. Андан сырткары бүт байдын балдары, коррупционердин, контрабандисттин балдары бардыгы альтернативный службага өтүп алды. Курал көтөрүп, чегарага барган бүт кетменчи менен дыйканчынын балдары болду. Ошон үчүн альтернативдүү службадагы бир коррупциялык схемага окшоп атат да. Мына азыр биз керек болсо 11 класстан кайрадан баягы военный билим берүүнү киргизүү сабактарын киргизиши керек. 11-ди бүтүп атканда балдар
ушул аскерге даяр болуп калыптанган бала болуп чоңоюш керек деп эсептейм. Мен Рахмат. Кийинки суроо Мамасал Сабировичтен. ушу боюнча эме берип коеюнбу? Жанагы срочный службада, по-моему, альтернативный жок болуш керек булардачы. Бар. Феништаб барбы силерде? Жокпу? Жок андай, Булар жок, срочный службада жок. А булар азыр мурунку кафедралардын баарын жоюп салган. Ал бир эле азыр мединститутта бар болуш керек. Ошолор жанагы высшее образование менен тапшырып, 1 айдан кийин Мыйзамга эле кошуп ушуну кош керек да. 1 ай служба кылган адам Баткенге барып курал көтөрө албайт. жал жанагы окууну бүткөндөрдө высшее образованиега. Мамасал Сабирович, сөз. Жогорку окуу жайын Менин суроом мына Генштабтын өкүлүнө. Вы сначала представьтесь, пожалуйста, представитель Генштаба. Полковник Карасартов. Хорошо. А обоснуйте, пожалуйста, почему Генштаб на сегодняшний день против, то есть не поддерживает данный законопроект? Из каких соображений вы не поддерживаете? Биринчиден, бул мыйзамдын долбооруна өзгөртүү киргизүү бизге жакында эле келген экен, Коргоо министрлиги болгондон кийин. Андан кийин экинчиден биз башка министерстволордагы ой пикирин уккан жокпуз. Ошону чогулуп угуп, анан бир чечимге келсек деген жооптор болуп атат. Анан эң негизгиси бул жерде каршы болгонубуздун негизги кимиси бул кадрларды жаңылануусу. Себеби бизде азыр жылдан жылга кадровый бүтүп келген офицерлерди койгонго уже местада калбай калат. То есть мындайча айтканда бизде жылуулар токтоп калат. Азыр туура айтып атасыздар, мына 45 жашка чейин келгенде ал бул майорго чейинки биз кенже офицерлерге караштырып атабыз да. Кенже офицерлерде бардыгы эле жакшы. Андан кийин бизде продвижение болот, мына 48 жашка чейин. Onu da ошондой калтырсак жакшы продвижение болот. Ошондо биздин арабызда дагы байгындай токтоп калган кимдер болбойт да. Себеби барды келип келбеле ушул предельный возрастка келгенде токтоп калып атабыз. А продвижение дегениңизди мен түшүнбөй атам. Продвижение по службе или продвижение по званию? Продвижение по службе. А какое отношение имеет звание и продвижение по службе? Продвижение по службе дегенде биз жылына офицерлерди, младший офицерлерди, старший офицерге өткөзүп, младший офицерлерди биз жаңы окуу жайын бүтүп келген кенже офицерлерге биз место даярдайбыз жылына. Вот ошол жерде бизде кичине мындай токтоп калып атат. Андан кийинкиси мынабы мен ойлойм бул бюджетке дагы ким обязательно чоңоюшу мүмкүн. Себеби офицерский составдын саны көбөйгөнү менен жылы көбөйүп атат. Бизде жаңы бүтүп келген офицерлер да болот, ортоңку звенодогу офицерлер болот. Туура эле бул жерде депутаттар мындай замечание кылды. Себеби в основном азыр биз караганыбыз бул полковниктерди 50дөн кийинкини гана каралып атат. Ошол жерге гана мындай туура пайдалуу болуп атат. А башкасына жашы ошондой эле болуп атат. Себеби бизде подполковник майор 45-48ге чейин предельный возраст. Капитандар, младший офицерский состав 45ке чейин. Мен бир мен де ушуга эме берип коеюнбу? Булардын айтып аткан сөзүнөчү. Мындай да мына МЧС бардыгы эле ошо службаларда, министерстволордо булар каждый срогу келгенде они продлевают 3 года. 3 жылга булар продлевание кылышат да. Ошол убакта булар мен ойлоп аткам, ошону мыйзам менен киргизип койсок деп. Ар ким өзүнүн таанышын, тааныш билишин салып, ошолордукун узартат да 3 жылга. А биякта болсо, лучше андан көрө 2 жылга узартып эле ошону продлевать эткенде токтотуш керек да. Анан ар ким өзүнүн таанышын салып, ошого чыгып узартышат ошондой. Уважаемые коллеги, я просто здесь устанавливается предельный возраст, до какого срока той или иной другой офицер должен прослужить, то есть по данному, то есть должен выходить на пенсию деген мааниде жазылып атат да. Анан бул жерде мен өкмөттүн да позициясын түшүнбөй атам. О каких даже речь должны идти, о повышении бюджета. Просто здесь дается стимул военнослужащим, которые они должны работать и должны передавать свой опыт подрастающему поколению. Но бывает 45 лет пенсияга чыгар деп туруп, жакшы специалисттерди сен предельный возрастыңа келдиң деп туруп, и даже в органах есть. Сен 45ке чыктың, болду, сен жумуштан кетишиң керек, пенсияга чыгышың керек деп коюп атат. Бул бир жагы бар да. Экинчи жагы, ну, конечно, если депутат инициирует такой законопроект и направляет соответствующим органам, а то, что органы до тех пор, они
не пришли к единому мнению, даже другие силовые структуры, и в том числе и кабинет министров, которые на это халатно относятся. И своевременно они должны были откликнуться и дать свои заключения. Ну, наш коллега правильно поднимает данный вопрос, что необходимо это. Я думаю, я данный законопроект поддерживаю. Просто мы должны наказать решением комитета тех органов, которые в свое время не дали заключение. И отвечая за всех силовых органов, представитель Генштаба, который сегодня не является той органом, который сегодня, наверное, Министерство обороны, например, должны дать свою оценку по данному вопросу. Спасибо. Рахмат. Кейинки сөз суроо бериш үчүн Артыкхан бар, Артык иште. Биринчиден бул эмнеден келип чыкканын мен түшүнгөн жокмун себебин. Бул кандайдыр анализдин негизинде болуш керек эле да. Туурабы? Экинчиден комитеттин отдели бар да, ошол өкмөттүн корутундусу жок. Анан бизге алып чыкты. Отдел бул жерге замечание жазбаптыр. Отделден да сурап койсоңуз, Абдулхар Мамадрасулович. Хорошо. Үчүнчүдөн мен мына Генштабтын өкүлүнүн эмесин колдойт элем. Мен ойлойм 3-4 жылга, 5 жылга кандайдыр кадровый застой болуп калышы мүмкүн. Баягы нуктан, табигый нуктан чыгып калышы мүмкүн, токтоп калат. Эми бунун кесепетин эмнеге алып барат? Ага да жооп беришибиз керек азыр. Токтойт да, туурабы? Эми 3-4 жылга болгондон кийин токтоп калат. Кадровый застойго алып келип калышы мүмкүн. Ошондуктан давайте буну азырынча калтырып, өкмөттүн корутундусун көрөлү, башка органдардын корутундусун көрүп, анан карайлычы. Бул шашатырган неме эмес, бул мыйзам эмес. Ошо, Каныбек Капашев иште. Мен да өзү ниети жакшы мыйзам экен, бирок 3 маселени чечмей бул маселени кабыл ала албайбыз. Биринчи бюджет. Эгерде 10 полковникти дагы калсын десек, анын айлыгын кайдан таап чыгабыз? Экинчи, алардын ордуна келе турган 10 подполковник токтоп калат. 10 подполковник токтогондон кийин 10 майор, 10 капитан токтоп калат. Биз 10 кишиге жакшылык кылабыз деп 40 кишинин карьерасын чыгып атабыз, туурабы? Ошол учурда урматтуу Генштабтын башчысы бир ушу менен кошо 2 маселени чечсек. Мисалы үчүн мен аскерде кызмат өткөм, дивизияда 12 000 киши бар эле, бир генерал бар эле. Генерал көрүш бул майрам болчу да. Азыр Кыргызстанда канча генерал бар, мисалы үчүн акыркы күндөр мен старший лейтенант, капитан көрбөгөм, жанаң эле полковниктер. Генштабта Кыргыз армиясында штат боюнча канча генерал болуш керек? Канча полковник болуш керек? Иерархиясы. Канча капитан болуш керек? Ошого туура келе атабызбы? Мисалы үчүн азыркы депутат көрсөткөн сунуш ошого туура келеби? Милициянын баарын көрсөң эле полковник. Баткен окуясы көрдү, биз көп маселени чече албайт экенбиз. Милицияда азыр старший лейтенант көрүш дефицит болуп калды, бүт эле полковник. Алардын ар бирине должносттой ошо штатка туура келе атабы, ар бирине звание көбөйгөн сайын айлык көбөйт да. Экинчи маселе, биз ушу менен токтомдо айттык да. Штатты кантип көбөйтө аласыңар? Бүткүл дүйнөдө отставкага кеткен офицер мугалим болуп иштейт. Баткенде пограничный лицей ачалы. Баткендиктер Бишкекке келип окупай. Кыргызстанда эң чоң чегарачы бул баткендиктер. Ошол жакта погран лицей ачып, отставкага чыккан биздин пограничниктер ошол жактан барып сабак берсин. Жок дегенде 40-50ге мугалим ачылат. Бир Хайдеркенде мамлекеттик имараттын баары бош жатат, Айдеркенде. Алар келип аяктан үйрөнүп алып, орусчаны, Россия бизге жылына 40-60 орун берет, кургандан пограничниктер үчүн. Окуп келет. Биз Баткендин эле жаш жигиттерин кайра Баткенге чегарачы кылып жиберип атабыз. Жаңы жумушчу орун ачылып атат. Алар Баткендин табиятын бизден жакшы билет. Ошентип чегара маселесине жаңы офицердик муундар даярдап атабыз да. Ушул экөөнү бир алып келсеңиздер келечекте. Биз андан мыйзамды колдоп беребиз. Мыйзамда азыр 3 маселени: бюджетти, штатный расписанияны, жанагы кадрлык жылуунун маселесин чечмейин кабыл алыш биздин генералдык штабтын өкүлү айтканда туура эмес болуп калат. Рахмат. Каныбек Капашев менен Карамат Бабашевнан бул Баткендеги чегара училищесин бул 4 жылдан бери какшап келатат, эми өкмөткө жетет да акырын булардын. 4 жыл болду окшойт буну баштаганга. Айбек Жапарович да сөз алат. Мен жооп берип коеюнчу. Каныбек Капашевич, мен бир 10 полковниктин же бир 10 генералдын эмесин колдогон жокмун бияктачы. Биякта деген мен ошол ар бир возрастка коюп атабыз, жанагы мисалы 43. Жок, сиз ошондой айтып атасыз. Ал 10 тактагандан кийин 10 подполковник токтоп калат го. Жок, мен айтып коеюн сөзүмдү аягына чейин.
Анан кийин мен мына 43-кө келгенде, 45-ке кой, тиги 48-ге, 50-ге келгенде менин опыт болуп ошол жерде, опыт пайда болуп ошолор жакшы ушу биздин мамлекетти иштеп бере турган убакта буларды пенсияга кетирип коюп атат. Мен ошону айтып атам, ошону. Анан эми бу жерде жок, буларды 3 жылга эмес, буларды ошол эле иштей тургандар болсо ошону узартып атышат дегилечи. Узартып 3 жыл иштесин. Ошол 3 жылга узартканда ал акчаны каяктан алып атышат? Az акырда чечебиз. Айбек Жапарович. Рахмат, урматтуу төрага. Бүгүнкү каралып аткан күн тартибиндеги 3-чү маселе боюнча аз барыбыз көрдүк, барыбыз уктук. Бул жерде негизи жакшы мыйзамдоо бар экен, бирок көптөгөн кемчиликтер бар экен да. Жогоруда менин коллегаларым айткандай, ошол кемчиликтердин баарын кошсо, толуктаса. Бул жерде азыр өкмөт менен деле бири-бири менен мындай жакшы связь жок экен да. Анан эми бул мыйзам долбоорун толуктап, эмки отурумга алып келсе дейм. Анан суроо жоопторду токтотуп, кийинки маселе көтөрсөк дейм. Bir суроо калды, Шайлоо Карыбекович. Берип алсаңыз бул маселе боюнча. Да. Азыр анда да 3 бар экен. Хорошо, Шайлоо Карыбекович. Эми бул мыйзамдар чикирак экен, колдоп да талкуулап чыгышыбыз керек. Бирок баягы улап кетейин, баягы мен жетишпей калдым. Бекболот Абдыганиевич, Баткен деп атабыз. Мындай турмуштук суроолорду берейинчи. Баткенге бүгүн канча финансы топтолду? Баткенге өзүңүздөр жакшы билесиздер, өкмөт тарабынан 700 миллион сом акча бөлүнгөн, андан тышкары баягы ачылган шөттөр. Эмнеге деп бөлүндү 700 миллион? Инфраструктураны, социалдык объектилерди калыбына келтирүү боюнча. Турция тарап кылып беребиз деп атпайбы өрттөлгөн үйдүн баарын? Турция тараптагы мына кече башташыптыр, алар 100дөн ашык үйдү калыбына келтирип беребиз деп ал ишин башташты алар да. Андан тышкары Баткендин өкмөттүн өкүлчүлүгүнүн шотунда 80 миллион акча дагы топтолуптур. Бул баягы гуманитардык жардамдан сырткары чет өлкөлөрдөн келгендерби? Бул чисто өзүбүздүн жарандар, башка жарандардан чогулган акчалар жана 700 миллион бюджеттен берилген акча. Ошол айтып атам го, Чикагодан, Россиядан, Турциядан келген биздин мигранттардан келген жалпы канча болуптур ошондо? 80 миллион. Ким көзөмөлдөп атат азыр буну? Ал өкмөттүн Баткен областындагы өкүлчүлүгүнүн шоту, ошол өкүлчүлүк өзү көзөмөлдөйт. Минфинден бирок Центральный казначействодон дагы көзөмөлдө турат. Атайын комиссия түзүлдүбү же дачасы окшоп жок болуп кетеби? Жок болбойт, бул акча бардыгы ачык айкын эле болот. Жок. Ошол ким көзөмөлдөп атат, айтпайсызбы? Баткендин өкмөттүн Баткендеги өкүлчүлүгү губернатор ошонун шотунда турат. Бюджеттик кодекс боюнча, бюджеттик мыйзамдар боюнча ошол өкүлчүлүк гана акчаны коротууга распоряжение бере алат. Бирок бардыгы жол жобонун туура болушун финансы министрлиги көзөмөлдөп турат. Акыркы суроом, Баткенге өтүп аткан ГСМдер Тажикстанга өтүп аткан боюнча маалымат берип коюңузчу. Өткөндөгү немеде салык инспекциясынын кызматкери маалымат берди эле, ал жерде 26 заправка бар экен деп, биз өзүбүз да барып көрүп келдик. Азыркы күндө бир да заправка иштебейт экен, бардык заправкалар өрттөлгөн. Заправка иштеп атабы, иштебей атабы деп суроо бербей атам. Баткен аркылуу Тажикстанга ГСМдердин өтүүсү боюнча маалымат берди. Азыркы күндө бир да ГСМ өтпөйт. Өкмөт тарабынан чечим кабыл алынып, запрет болгон. Рахмат. Рахмат, кийинки сөз Мекенбек Акимовичте. Рахмат, мен ойлойм бул маселени азыр карабай эле кийин карасак болот, себеби чек экен. Мен ушул сизден суранат элем, ушул маселе 3-чү маселе каралып бүткөндөн кийин МЧСтин өкүлүнө менде суроо бар эле. Же азыр бере берейинби? Азыр көпчүлүгү ошого келип атат го. Биз өзүңүз Өмүрбекович чакыртып алып турбайсызбы бир жумага? Генштаб менен өкмөт менен бир келишимге келип өзүңүзчө чогулуп отуруп, анан бизге алып чыксаңыз бир себеби өкмөт каршы экен да, анан азыр биз кабыл албай койсок бул 6 айга жылып кетет. Анан көрө бир жумага чакыртып алып турсаңыз. Өкмөт каршы болгон жок болчу. Өкмөт корутундусу жок экен да. Корутундусу макулдашуу да ушу тиешелүү министрликтерге берилген да. Өкмөт каршы экен деп мыйзамдар токтоп тура бериш керек. Өкмөт иштебесе анда жүрө берет.
Абдыбакан Мадрасович, тиешелүү министрликтерде азыр макулдашууда. Расмий позицияны бүткөндө берели. Ооба, жок экен да өкмөттүн расмий позициясычы. Нурбек Өмүрбекович. Азыр эми бизде Закир Исматович, Анвар Артыкович, Мекембек Акимович ушундай сунуш кирип атат. Рашамбек Рыспаевич, сиздин кандай сунуш бар эле? Бир суроо берип коеюн мына Генеш штабтын өкүлүнө. Азыр Нурбек Өмүрбекович сунуштап аткан мыйзам долбоорунун силер 45 2 жылдан 3 жылдан узартылып атат, туурабы? Азыркы полковниктер, например, узартылбаса, ошол бойдон жумуштан кетип атабы, кетпей атабы? Сизге ошо суроо. Кетет да. Кетип атат. Кетпей эле, бу калтыра турган жолу барбы же вообще калбай атат, Жок, өзү мыйзамдын негизинде 50ге чейин деп берилген да, 53ге чейин узартылып атат. 45тен кээ бир полковниктер неметип атабыз, подполковник немелерди. Бул жерде коллегальный өздөрү эле узартылып атат да, бүгүнкү күнү иштешип атат да, туурабы? Коргоо министрлигинде андай фактылар жок. Жашы келгенде предельный возраст менен кетип атышат. Коррупционный эме бар да бу жердечи, если булар Бизде жок. Коргоо министрлигинде жок. Убактысы келди, например, азыр кетип атабы? Кетип атат, барды. Нурбек, сиз айтып койсоңуз ушу боюнча. Кайсы? Азыр коллегальный узартылат да, деме болду. Жок, коллега узартылат да, булар узартып атасыңар дейт. Узартып атасыңар да. Шартына карап. Тааныш билишти узартып атат дейт. Мындай кылбайлыбы, Рашамбек Рыспаевич? Сиз баягы Баткендеги өзгөчө статус берилген боюнча 4 жылдан бери айтып атасыз. Жаныңызда Каныбек Капашевич бажага акча табылат, Баткенге неге табылбайт деп 4 жылдан бери айтып атат. Силер мыйзамды иштеп, бул жерден токтом кылып берген комитеттин токтомун аткарбай атат өкмөт. Азыр биз эми өкмөт деп өкмөттүн тормуздагандан, булардын шалакылыгынан, булардын мыйзамдарды карап бизге жөнөтпөгөндүгүнөн эмнеге кеч калдырышыбыз керек? Мейли бул полковник генералдарды узартуу боюнча мейли буну карайлы. Деги эле өзү өкмөт бүгүн бүт элдин мыйзамдардын иштелишине, тездешине каршы болуп атат. Мына жаңы факт. Видеокамералардагы баягы тартип бузуулар, штрафтарды азайтуу боюнча 1,5 айдан бери көз боемочулук кылып, кече эч нерсе өзгөртүп алып келди. Мына өкмөттүн акыбалы. Азыр бул мыйзам боюнча маалыматыбыз жок деп келди буларчы. Туурабы? Эмне үчүн булар бул мыйзам боюнча маалыматы жок, талкуулап, кортундап келбесе, кайра биз булардын айтканы менен жүрөшүбүз керек депутаттар. Регламент ошондой да Шайлоо Карыбекович. Регламент болсо булар регламентти билем. Булар иштеш керек да, караш керек эле да. Канча убакыт болду бул? Туура, иштеш керек. Эми бизде регламентте өкмөттүн корутундусу жок, уже пленарныкка биринчи окуяда чыгара албай калабыз да. Бул керек. Өкмөт эми ошого ушуну айтып атпайбы? Ирина Юрьевна, давайте вот так договоримся. Давайте, Нурбек Өмүрбекович, сиз бир жумага чыгып турбайсызбы өзүңүз эле? Мен ушу Генеш штабтын эмесин айтайынбы? Буга чейин мен сүйлөшкөм, булар без замечания беребиз деген. Жок, азыр айтып атпайбы бул жерде? Азыр булардын билбейм, 2 күндө эле булардын эмеси өзгөрүп калды. Ошон үчүн бул жерге чейин сүйлөшүп алсаңар жакшы болмок. Булар үчүн бир эки маселе айтып коеюнчу. Булардын өзү билебиз да, булар ал эмес баягы мурун Миноборона болуп жүргөндө Генеш штаб кылганда булардын өзүнүн позициясы жок, булардыкычы Генеш штабтыкы. Ал эмес, ар бир нерсени айтып коеюн. Угуп коюңузчу мен. Булар мисалы мына өткөндө дагы мисалы чек арада ушундай бир жаңжал болуп кетти, туурабы? Ошол боюнча биз вопросту буга чейин да көтөргөн жокпуз. Эгер ошол жерден киргенден кийин башка мамлекеттики ошондо мисалы ошо границадан кирди, погранслужба турду, погранслужбадан кийин ким жооп бериш керек эле? Мына силер Министерство обороны жооп бериш керек болчу. Ошол жерде отурасыңар, оосуңарды ачыпчы. А жерде деген мыйзам бар. Чек арага кирдиби, биздин территорияга кирдиби, министр жооп бериш керек. Анан главнокомандующийдин немесин, приказын укпайчы. Бу жерде мыйзам бар. Мыйзам жанында силерге иш кошпош керек Миноборонага. Мондай айтайын силергечи. Буга чейин учупкай келгенбиз. Биринчи очередь силер жооп бересиңер. Ошол боюнча. Хорошо.
Болду. Ирина Юрьевна. Я вот не понимаю, почему мы уговариваем друг друга протащить, извините за сленг, вот данный законопроект. Вы правильно отметили, есть регламент процедуры принятия законопроектов. Если правительство не в курсе, потому что откуда они знают, сколько у нас инициатив у депутатов? Если они не получали материал, поэтому они не в курсе. Погранслужба отказала тоже рассмотреть положительно вот данную инициативу. Да? Генеральный штаб, они представляют оборону в любом случае. Ну, Минобороны сейчас сидит, да, здесь, Минобороны. Хорошо. Но они же представляют всю эту систему. Если они сейчас, понимаете, высказываются против, им нужно обсудить все вместе, всем структурам, подразделениям обсудить. Плюс обязательно должно быть, Минфин должны дать свою рекомендацию. Смогут они найти эти деньги? Или будем опять на это, чтобы повысить зарплаты и повысить оплату генералам до 65 лет, кредиты будем брать на это дело. Поэтому я считаю, что правильно сегодня прозвучало предложение, нужно доработать, дайте возможность всем службам. Как мы можем, они не обсудили, мы будем все равно навязывать, потому что мы так хотим. Пускай они обсуждают. Это для них же делается. С хорошей вы хотите же позиции это сделать. Правильно? Вот, это первое. Второе, можно я уточню, вот 800 миллионов сом сейчас, значит, находятся на балансе Баткенского, наверное, представительства, да? Вот, можно ли уточнить, вот от Джугурку-Кинеша сюда входит как сумма, потому что мы тоже оказывали помощь, или озвучите, какая сумма именно ушла от депутатов и аппарата Джугурку-Кинеша вот в эту общую копилку? Если можно, если такая у вас, значит, информация. И по поводу того, что прозевали и события вторжения этих боевиков, или как их там называют. То есть я настаиваю на том, что это плохо, ну, я не знаю, безинициативно это не так. Это преступно сработала контрразведка нашей службы, которая находится при ГКНБ. И здесь нужно еще разбираться, почему разрешили, почему дали такую возможность. Я считаю, что нельзя на пограничников сейчас. Они все, что могли, ребята, сделали. У них команды не было. Нам пишут люди, вот мне, вам всем депутатам пишут люди, что ждут команду ответно боем, в смысле стрелять. Команды стрелять нету. И вот ребята стоят, плачут. Они могут стрелять, потому что нет команды отсюда, вот, со штабов, там все никак по звонкам не знают, что делать. Это вот, понимаете, поэтому мы с этим еще будем разбираться. Вот, но я настаиваю на том, что как бы не были сегодня закончены все эти процедуры переговоров, но Республика Таджикистан, мы должны по, значит, соглашению принять о том, чтобы они участвовали в восстановлении тех разрушенных ими домов и участков приграничных зон. Спасибо, Ирина Юрьевна. Анвар Артыкович, акыркы, анан ушул ойдан чечим кабыл алуу маселе боюнча. Сейчас, Анвар Артыкович, кыска сөз сурады. Урматтуу коллегалар, бул жерде бир эле каржы маселеси эмес да, этикалык маселе да бар. Обычно мындай мыйзамдар, мөөнөт узартылганда, пенсия жашы узартылганда 3 жылга болсо 3 жылга чоюш керек, 5 жыл болсо 1 жылдан кошулуп 5 жылда кириш керек да поэтапно. Анан резко мынандай 3 жыл, 5 жыл деген бул практикада андай неме жок. Андай болбош керек. Эгер азыр өкмөт менен органдар менен тил табышып бул мыйзамды кайра алып келе турган болсоңор, мунун ишке кириш мөөнөтүнү 3 жылга узарса 3 жылга, 5 жыл болсо 5 жылга график кылып алып киргиле. 5 жылда күчүнө кирсин да, жылда 1 жылдан кошулуп барып. Бул менин сунушум. Жо бул резки болбойт да, резки 5 жылга 3 жыл күтүп турган болбойт. Биз андай кылган жокпуз, 5 жыл 3 жыл деген жок. Сиз карап койсоңуз, сразу Жок, ишке ашышын айтып атат. Сразу эмес. Ишке ашышын айтып атат, ишке ашышын. Жерде 2 жылдан эле. Нурбек Өмүрбекович. Ооба, түшүнүктүү. Нурбек Өмүрбекович, бир жумага чакырып турасызбы мыйзамды? Макул. Анда бирок комитеттин эме тиги төрагасына да сөз берип койгончу, бул дагы өзүнүн эмесин айтып койсун, уруксат болсо. Кыскача айтсаңыз. Кыскача айтып. Бул жака отделге бир топ сөздөр айтылып кетти, эмне үчүн бул мыйзам долбоорун киргизди деп. Биринчиден, регламент боюнча, өкмөт жөнүндө мыйзам боюнча, эгер депутат демилгелеген мыйзамга мындай бир кошумча каражаттар талап кылынбаса, ага неменин өкмөттүн официальный заключениясы керек эле жок. Демилгечи өзүнүн заключениясында справка обоснованиясына жазып атат. Биз ага макулбуз. Акча каражат дополнительно каралбайт деп. Мен деле айтып кетем, акча каражат бул жерде каралбайт. Себептен дополнительный штаттар бул жерде не предусматривается. Бул биринчи.
Егер расходтар бир аз көбөйсө, может быть, чоң деле расход мамлекет үчүн чоң деле расход болбойт. Экинчиден, катты биз 2 апта мурун тиешелүү органдарга жана өкмөткө жөнөткөнбүз. Быйыл жакта отурушат, кат алган жокпуз деп. Анда биз исходящий номерин сизге берели. Эмне үчүн до сих пор кармап отурушат? Үчүнчү маселе, 2 апта мурун. Коргоо министрлиги бардык мындай аскер кызмат өтөй турган мамлекеттик органдар үчүн жооп бербейт. Булар өздөрү үчүн гана жооп бериш керек. Биз мисалы үчүн ГКНБден, МЧС, военный прокуратуралардан кагаздарды алдык. Алар колдоп атышат. Хорошо, түшүнүктүү. Эми өкмөттөн 1 ай убакта 2 жума убакыты бар экен. Ошо корутунду келип, бирок Генштаб, Минобороны баары менен бир келишим келсе оңоюраак өтөт да. Анткени бул маселе азыр талаш тартыш болот. Ошон үчүн азыр автор өзү 1 жумага чакыртып атат, мен ошондо добуш коем аркага кайтаруу боюнча. Макул, рахмат. Урматтуу депутаттар, азыр 4